таланттуу жаш ырчы мырза Кудайберди Айтбосунов. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Кош келип калдык. Кутман таңыңыздар менен. Таңкы маанайыңыз кандай? Таңкы маанай эң сонун, себеп дегенде көп эмес, аз болду. Ушундай убакта тура элегибизге деп. Демек бүгүн кыйналып, араң туруп келген турбайсызбы? Эми сиздердин эфириңиздер үчүн кантип кыйналбайбыз. Өзүңүз Мен негизи убакытка так элем, бирок бүгүн ушундай бир так боло албай калдым. кыргызбыз дейсизби? Кыргызбыз да чын эле. Жакшы. Ал эми ардактуу теле көрүүчүлөр, эгер сиздер биздин коногубузга суроо узатам же болбосо жөн гана каалоо тилек айтам деген болсоңуздар, биздин экранда турган WhatsApp номерибиз иштөөдө, бизге кат жолдоңуздар. Биз чын жүрөктөн кабыл алып окуйбуз. Сөзсүз түрдө. Кудайберди мырза, негизи эле эки киши жолукканда эле эң биринчи сөз бул не жаңылык деген сөз. Бизде не жаңылык десе ошо деп туруп анан жаңылыкты айтып баштайт да. Жаңылык деле жок деп туруп анан жаңылыкты айтып баштайт. Ооба. Ошондой бизде жаңылыктар, буюрса жакшы жаңылыктар көп. Акыркы учурларда көп ырларды жазып атабыз. Буюрса азыр бизде бир клипти тартылып, экинчи клип тартылып аткан учуру жаңы карындашым деген ырга жакында буюрса бардык радиолордон жана бардык телеканалдардан бир клип жана ыр кылып кетирейин деп атабыз. Анан ырлар бар, жаңы ырларды чыгардык буюрса. Эка Рекорд студиясы менен чогуу чыгарып атабыз. Жакшы ийгиликтерге аттанып атабыз буюрса. Сиздер биринчилерден болуп каласыздар, ага ишенебиз. Эң сонун. Мына ушул жаңы ырлар деп калдыңыз. Ыр жаздырууда ырдын сөздөрүн кимдерге жаздырасыз? Кайсыл акындар менен иштешесиз? Же болбосо өзүңүз жазасыз балким? Негизи көбүнчө кандай болот? Өзүм да жазып калам, көбүнчө жаздырып да калам. Негизи Алтынбек Алымов агабызга көбүнчө жаздырабыз. Көбүнчө ырларымды анан Акбар Кубанычбеков агабыз дагы биз менен чогуу иштейбиз. Өзүм да жазып калам кээден, өзүм жазганда аны барып ушу байкелер менен сурап, кандай болуптур байке десең, кээбирде күлөбүз, кээбирде эми тамашалашып ушундай бир сөздөр болот. Ошо Акбар байке анан Алтынбек Алымов агабыз менен иштешебиз. Эң сонун. Бизге WhatsApp аркылуу каттар келүүдө. Аягы 31 менен аяктаган абонент. Саламатсызбы Кудайберди, чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайм. Өзүңүз жөнүндө жана үй бүлөңүз жөнүндө айтып бериңизчи дейт. Өзүм жөнүндө, өзүм Ысык Көл облусунун Ак Суу районунан Курба айылынан болом. Темировка айылына жээнмин. Апам Темировкадан. Өзүм жөнүндө айта кетсем, өзүм 3 бир тууганмын. Ата энем менен чогуу биякта ошо турабыз. Эң улуу эжекем бар, Салтанат. Алар да мени көрүп атат азыркы учурда. Себеп дегенде алар Ош шаарында болгондуктан, мен сагынып калгандыктан чалып айтып коем. Чалып айтып койгом келатып. Мен көргүлө деп. Ошо менин жээндерим, сүйүктүү жээндерим, жездемдер баары, апамдар баары көрүп атышат. Апам да көлдө болгондуктан, сагынгандыктан мен айтып койгом ушундай. Пирамида каналына баратабыз деп. Сизди көптөн бери эле эфирге чакыра албай жүрөбүз. Көлдөм эс алып жүрөм дедиз. Эс алууңуз кандай өттү? Эс алуу сонун өттү. Эс алуу үй бүлө менен өттү, апам менен. Апамды, ошо апам менен чогуу болуп көлгө барып, мындайча айтканда үй бүлөлүк эс алуу болду. Аябай сонун деңгээлде болду. Жакшы эс алдык. Көл бышып калыптыр. Сөзсүз түрдө бизге каттар келүүдө. Аягы 70 менен аяктаган абонент. Ак Суу районунун 30 айылынын тургуну баламдын Талапов Исламдын туулган күнү эле куттуктап бир чыгарма аткарып берип коесузбу дейт. Келиңиз сизден жана башка биздин теле көрүүчүлөр үчүн бир жагымдуу кыскача чыгарма сураналы, бир куплет сизден болсун. Макул, Исламдын туулган күнү менен, Исламдын туулган күнү менен куттуктайлы. Кыргызымдын мыкты жигиттеринен болсун, жүрөгүндө ыйман, кыргызымдын патриот жигиттеринен болсун деп кайсырды айтайлы десе. Бир таң эрте шаңдуу болсо, биздин теле көрүүчүлөрдү таң уйкудан айыгуу үчүн. Анда сулуу кыздарды Анделеке теңепурдайлы. Сен бир ай бышканан делек, өзүңдөй мага жар керек. Көңүлүңдү көтөргөн мендей жан сага бар белек. Ай мендей жан сага бар белек. Сен бир ай бышкана алмасың,
кол жеткис ай жайдасың, жаныңа чыгып баргычаңа бирөөлөр үзүп албасын, ай бирөөлөр үзүп албасын. Сен бир ай көлдүн балыгы, а мен бир көлдүн кайыгы, балыкка кайык жолуксаңа болбостур бекем айыбы, ай болбостур бекем айыбы, болбостур бекем айыбы деген экен. Браво. Кудайберди, негизи эле акыркы мезгилдерде кыргыз эстрадарчылары арасында эски ырды кайрадан жаңы чыгарып чыгуу бул модага айланды. Бул эски ырды сиз деле ырдап чыктыңыз болуш керек, жаңы болбосо. Мен бир ырдадым, Барпалык кылафатыбызын өзгөчөм деген ырдын. Ашкерең ырдап бербесем деген сонун ыры бар. Ошону жаңырттык. Себеп дегенде илгерки ырлар уже эл кулагына сиңип калганда, баарына мындайча айтканда жагат да. Ал ырларды мурдатан бери коюп, анан кайра жаңы стилде мурда кичине мындайча айтканда аранжировкалары техникага байланыштуу анча эмес жазылып калган учурлар болгондон биз мындайча айтканда азыркы техника менен, азыркы жаңы звуктар менен жаңыртып чыгарган бул элдердин кулагына аябай жакшы улат да. Ошондуктан мындайча айтканда жагымдуу болгондуктан алардын сөздөрү мааниси күчтүү, обондору мындайча айтканда аябай мындайча айтканда редкий да, орусча айтканда. Ошолорду жаңыртып анан чыгарып атабыз. Буюрса ал учурда эле бүтүп калат го дейм, мындай жаңыртуулардын деле сырткары мындай жаңырлар менен иштеш керек го деп ойлойм да. Себеп дегенде эски ырларды деле ырдап жүргөн бул мен үчүн мындай өзүңдүн да чыгармаң болсо жакшы го деп эсептейм да. Жакшы, абдан жакшы. Сиздин баягы чыгармачылыгыңызды ким колдоп келет? Продюсер менен иштешесизби? Өзүңүздүн ошол жөнүндө. Чыгармачылыгымды мен айтсам, ооба, буга чейин сиздердин ушу эмеде иштеген, Пирамида каналында иштеген Лутфилла байке колдоп келген. Анан азыркы учурда Нурлан Мамакеев агабыз менен продюсер, ошо калп айтпасам 1 айдын жүзү болуп калды окшойт. Ошо менен иштешип баштадык. Буюрса жаңы клиптерди ошо агабыз менен тартып баштадык да. Анан мен үй бүлөм, эжекем, апамдар колдойт. Эң сонун. Дем күч берип. Жакшы, бизге каалоо тилектер аябай көп келүүдө сиздин атыңызга. Саламатсызбы? Апаңыз менин мугалимим болчу, сыймыктанабыз, аман болуңуз дейт. Аягы 10 менен аяктаган абонент жазып атат. Жана дагы башка чыгармачылыгыңызга ийгиликтер болсун. Аягы 05 менен аяктаган абонент аягындай кызыктуу суроо узаттыр. Саламатсызбы? Мен сиздин ырларыңызды сүйүп угам. 18 жаш деген ырды реп түрүндө ырдап бериңизчи, сураныч дейт. 18 жашты. Негизи эле реп ырдап көрдүңүз беле? Ооба, реп ырдайм. Себеп дегенде мен таптым деген ырымды Баястан менен жаздыргам да. Анан Баястан досум экөөбүз жаздырып, анан аяк жагында Баястандын өзүнүн бир мындайча айтканда ырдаган жери бар да. Анан тойлор коруп калам, анан кээ бирде Баястанга колу бошобой калып, анан Өзүңүз ырдаган туура келет да. Анан окшошот. Анда сизге жеңилдүү болот турбайбы? Келиңиз. Эксклюзив. 18 жашты. 18 жаш сизден реп түрүндө. 18 жаш. Кандай эле сөздөрү? 18 жаш. Тоодон буга качкан кез. Тоодой. Десең баарыбыз билчү. 18 жаш. Тоодой тунук булак беле. Болбосо андан өткөн чырак фели. Мен андан көрөк эмен ырдап койбоймбу? Өзүмдүн 18 жашты чын айтканда миргеркирде, конечно, башкаларды болсо болот. Өзүмдүн жанагы таптым ырымдагы Келиңиз. Таптым, бир өзүңдү таптым, көп сулуунун арасынан жалгыз өзүң жактың. Таптым, бир өзүңдү таптым, көп сулуунун арасынан жалгыз өзүң жактың. Хей, көп сулуулардын арасынан таптым, келчи жаным махаббаттын отун жаккын. Бир көрүүдөн жалгыз өзүң мага жактың, жүрөгүмдүн түгөнбөгөн сүйүүнү мен таптым. Өзүңө жолуктум өмүрүмдүн капилеттен, өзүмдү алсыз сезип ашып чектен. Эми ойлоп сүнү бою сени эңсейм, керек болсом берекем жаныңдан кетпейм деген сыяктуу да. Браво, баракелде. Сонун окшош экен. Жеңиштерге конкурент болом го деп ойлоп кетем эрдечи. Болсоңуз жарашчуудай эле.
Аягы 26 менен аяктаган абонент жазып атат. Азыркы учурда саны бар, сапаты жок ырчылар көп. Сиз өзүңүздү сапаттуумун дейт, эсептейсизби дейт. Саны бар сапаты жок ырчылар эми ар бир адам негизи өз кесиби менен алектенсе деп ойлойм. Бирок менин оюм, мен деген мындайча айтканда биринчи классыман бери, кичинекей чагыман бери эле биринчи классыман бери ушундай музыкалык жерде окуп, музыкалык мектепте окуп, анан кийин консерваторияда да азыр билим алып аткан учурубуз. Мен өзүмдүн музыка бул менин жашоом. Музыканы мен тандагам. Если менин үнүм жок болуп, эл таразы элсинчи да, элге жагат. Эл мындайча айтканда мени жакшы эле колдоп атат. Колдогон үчүн ушинтип сиздер менен эфирден жүз көрүшүп атабыз дегендей. Ырларыбыз Кудайга шүгүр жакшы эле радиолордон кетип атат, жаман болсо кетпейт деген ойдо. Ошондой ойдо анан саны бар сапаты жок ырчылар билбейм, эми көп эле ырдашат, бирок ар бир адам мындайча айтканда ырдаган балдар бир ырдап окшошту, эки ырдап окшош, бир ырдап окшошпой, эки ырдап окшошпосо анда башка эле нерсе менен алектенсе деп ойлойм. Бирок көрүп көрүш керек. Эмнегедир жок, көрүп көрүш керек деп ойлойм. Ошо анан өзүмдү эмне сапаттуу ырчы деп деле билбейм десең. Көрдүңүздөр болуш керек, эми өзүңүздөр таразы аласыздар да, эл таразы элсинчи. Айтсаңыз, сиз үчүн чыгармачылыктын туу чокусу кайсы? Биз жогоруда да конугубузга бул суроону бергенбиз. Анан сизге да бергим келип турат да. Чыгармачылыктын туу чокусу сиз үчүн кайсы? Чыгармачылыктын туу чокусу кыргыз элим аябай мындайча айтканда баалап, бул биздин ырчай депчи. Бул биздин ырчы, сонун ырдайт деп. Ушул деп ойлойм. Анан бардык мен ойлогон максаттар. Мындайча айтканда кичинекей чагымдан бери бир максат коесуң да. Ушундай бир менин азыр максаттарым бир сонун концерт берсем, аябай жакшы бир чыгармалар чыгарсам, элдин сүймөнчүлүгүнө батсам деген ушундай бир эмелерибиз бар. Эң сонун Кудай берди. Тилегиңизге жеттиңиз, ойлогон ой максаттарыңызга жеттиңиз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Таң эртең бизге. Убакыт болсо биз дагы да маек курмакпыз. Сиз менен тилекке каршы убакыт деген учкан Аз да болсо көптө көрөлү. Сиздин чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз.